Кош бойлуу аялдарга пероралдык глюкоза толеранттуу тест өткөрүү стандарттык операциялык процедурасы эл аралык сунуштар жана Кыргыз Республикасынын ченемдик методикалык документтеринин негизинде иштелип чыккан. Процедуранын максаты кош бойлуулуктун алгачкы айларында углевод алмашуусунун бузулушу аныкталбаган айымдардын 24-28 жумалык мөөнөтүндө углевод алмашуусунун бузулушун аныктоо. Кош бойлуу аялды изилдөөгө кантип туура даярдайбыз? Пероралдык глюкоза толеранттуу тест 3 күндөн аз эмес чектөөсүз тамактануу, суткасына 150 граммдан ашык углевод жана адаттагыдай физикалык активдүүлүктүн фонунда өткөрүлөт. Тестке чейин 8-14 сааттын ичинде тамак жебеш керек, суу ичсе болот. Кечеги күндүн акыркы тамагы 30-50 грамм углеводдорду камтышы шарт. Тестке чейин 10-15 саат ичинде алкоголдук ичимдиктерди ичпеш керек. Тесттин алдында жана ал аяктаганча бейтап чылым чекпеши керек. Тестти өткөрүүгө каршы көрсөтмөлөр. Канды физикалык активдүүлүктөн кийин инструменталдык текшерүү, рентгенологиялык жана УЗИ, укалоо жана башка медициналык процедуралардан кийин тапшырууга болбойт. Алкоголь ичпей, тамеки тартпаш керек. Изилдөө стресс жаратуучу жагдайда, операциялардан кийин сезгенүү процесстери, алкоголдук боор циррозу, гепатит, глюкозанын жаман сиңирилиши менен ашказан ичеги трактынын ооруларынын алкагында өткөрүлбөшү зарыл. Бейтап катуу ооруп жатканда гликемиянын деңгээлин жогорулатуучу кыска мөөнөттүк дары-дармектерди, глюкокортиоид, тиреоиддик гормондор, бета-адреноблокатор кабыл алып жаткан маалда пероралдык глюкоза толеранттуу тестти жасоого болбойт. Тест үчүн эмнелер керек? 75 грамм глюкоза, 250 мл суу, кандын уюшунун активатору менен бир жолу колдонулуучу вакуумдук стерилдүү пробирканы камтыган кан алуу үчүн вакуумдук системалар. Активатор катары кургак вакуумдук пробирканы колдонгула. Алар кызыл калпактуу болот жана кан алган жерде центрифугалоону талап кылбайт. Эки жактуу ийне керектелет. Мээлейлер, жгут, заводдук таңгактагы антисептик сиңирилген салфеткалар, коргоочу көз айнектер, маска, вакуумдук пробиркалар үчүн штатив. Процедурага даярдоо. Өзүңүздү тааныштырып, амбулатордук картаны эрежеге ылайык толтуруңуз. Кош бойлуулуктун мөөнөтүн тактаңыз. Тестти өткөрүүгө каршы көрсөтмө жок экендигине ынаныңыз. Процедураны кош бойлуу айымга түшүндүрүп, анын суроолоруна жооп бергиле. Аталган тест кош бойлуулуктун экинчи жарымында күчөп кетүү коркунучун туудурган углеводдук алмашуунун бузулушун аныктаганга жардам берерин түшүндүрүңүз. Бейтап ачка келип, акыркы тамактануусунан кийин 8 сааттан кем эмес убакыт өткөнүнө ынаныңыз. Глюкоза эритмесинин даярдалышы. 75 грамм суусуз глюкоза, ал жок болсо 82,5 грамм глюкозанын моногидратын алып, аны 250-300 мл сууга аралаштыргыла. Эритме сөзсүз тесттин алдында даярдалышы шарт. Глюкоза толугу менен эриши кажет. Тесттин аткарылышы. Биринчи этабында кош бойлуу аялдын ачкарын веноздук плазмасынын глюкозасын аныктоо стандарттык операциялык процедурасына ылайык кан тамырынан кан алуу өткөрүлөт. Эгер ачкарын кандын глюкозасынын деңгээли литрине 5,1 миллимолдон жогору болсо, анда пероралдык глюкоза толеранттуу тест жасалбаарын эсибизге тутабыз. Анткени кандын глюкозасынын мындай деңгээли өзү эле гестациондук диабет же кант диабети деген диагнозду коюуга себеп болот.
мээлейлерди чечип, аларды тиешелүү медициналык калдыктар үчүн каралган контейнерге салабыз. Экинчи этап глюкоза ичүү. Бейтапка даярдалган глюкоза эритмесин бериңиз. Аны кичинеден ууртап 5 минуттун аралыгында ичүүнү сураныңыз. Убакытты белгилеп койгула. Кош бойлуу аялга 2 саат тамактанбай, суусундук ичпей, чылым чекпеш керек экендигин эскертебиз. Кош бойлуу аялдын тест өткөрүлүп жаткан маалда тынч отурушун көзөмөлдөңүз. Бул кандагы глюкозанын деңгээлине таасирин тийгизе турган физикалык активдүүлүктөн арылтат. Үчүнчү этап — глюкозаны кабыл алгандан кийин кан тамырдан 2 ирет кандын үлгүсүн алыңыз. Глюкозаны ичкенден 1 саат өткөн соң, ошондой эле глюкозаны ичкенден 2 саат өткөндөн кийин. Алынган жыйынтыктардын баарын өзгөрүүлөрдү каттоочу баракка киргизиңиз.